болуп депутат болуп шайланып депутаттарыбызды чакырдык эле. Алардын арасынан бир гана Адахан Кимсанбаевич келиптир. Элмырза Сатыбалдиев, Улукбек Ормонов, Данияр Төлөнов келбеди туугандар. Аны билбейбиз кандай себеп экенин. Куршаптан Кызыл Октябрга чейин самолет учпайт окшойт. Эми анда урматтуу меймандар, келиңиздер, биринчи күн тартибинде эчилесиздер. Президиум шайлабайлы, бардык нерсе мыйзам жолу менен кеткен жакшы. Келиңиздер, эмесе президиумга ошо эл өкүлү болуп келген биздин Адахан Кимсанбаевич, ошондой эле Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан мырза, ошондой эле Абдулла агабыз, анан аксакалдардан Маман агай барбы? Маман агайыбызды чакырып коелу, анан аялдардан Рана эжебиз келип койсоңуздар. Анан ушул президиумдун төрагасы кылып сунуш айтайын. Ошо Абдулла Авазовичти көрсөтөйүн. Эгерде каршы болсоңуздар, добуш берип койсоңуздар. Төракалык Абдулла агабызга. Баары макул, каршы калыш жок. Анан биздин бүгүнкү жыйынды мыйзамдуу түрдө протоколдоштуруу үчүн катчы шайлап алайлы. Катчыны төрага сунуш бересизби? Катчыны ким кылабыз? Катчы биздин Кызыл Октябрь айылынын айыл өкмөт айыл кеңешинин депутаты Аскар Алиевди мен сунуш кылат элем. Мынакей. Аскар, кел. Каршы калыш жокпу? Жок. Кел. Анда эмесе, мына баарын президиум шайлап алдык. Анда эмесе мен микрофонду бүгүнкү жыйындын төрагасы Абдулла агабызга узатайын. Куш келипсиздер, урматтуу туугандар. Бүгүнкү жыйындын негизги себептери айтылып кетти. Жана айтылып кеткендей, ошо бүгүнкү суу сактагычтын ордунда биздин 4 айыл ошол жерде калып кеткен. Муну баарыңыздар билесиздер. Кызыл аяк, Чегиттер, Байдыгул, Агроном деген. Ошол жерде миңдеген, жалпысын алганда миңдеген адамдар, биздин ата-бабалар жашаган. Эгер убагында мамлекеттик деңгээлде чечим чыгып, ошол жерде мына суу сактагыч курулбаган болгондо, ошол айылдар бүгүн бүтүн болуп биздин элдер жашап аткан болот эле. Андан бери бир топ жылдар өтүп, мына акыркы күндөрү ошол контрабат маселеси боюнча өйдө төмөн ар кандай сөздөр чыгып атат. Бул маселе боюнча жана айтылгандай, айыл өкмөттө өткөндө жыйын өткөргөнбүз, бир топ кишилер катышкан. Анан ошол ар кандай өйдө төмөн суроолорго чек коелу деп, бүгүн ушул мына эмеден кийин катмы Курандан эл топтолгондо ушул маселеге да чек коелу деп ушундай сүйлөшүлгөн. Ушундай кимде азыр суроо жооп катары өткөрсөк, мына айылдардан келген, кошуна айылдардан, мына Каратейттен, Ана Кызыл Бостондон келген эмелер бар, биздин туугандар. Ушул жерден эгер жазылып, бул жерге келип жазылат. Ой пикир айтса болот. Ой пикир айтса болот. Ушул маселе тегереген. Чембирабад маселеси деген. Рахмат агай. Албетте биринчи бүгүнкү жыйындын күн тартибине тааныштырып коелу агай. Биринчи маселе ушул
Кемпирабад өрөнүндө жашап өткөн ата бабаларыбызды эскерүү. Бираз аксакалдарга сөз беребиз. Андан кийин ушул былтыртан бери козголуп келе жаткан Кемпирабад маселеси тууралуу биздин атайын чакырылган конокторго сөз беребиз. Өзүң алып бара берейин, мында уруксат берсеңиз. Анда ушул Кемпирабадда жашап өткөн ата бабаларыбыз тууралуу дегеле Кемпирабад деген жер кандай жер болгон? Ушул тууралуу биздин президиумдун мүчөсү, айыбыздын ардактуу аксакалы Маман абабызга сөз беребиз. Урматтуу меймандар, бүгүн ушу жыйынга келген баардык катышуучулар, Кемпирабад тууралуу айта турган болсок, Кемпирабад илгертен бери Кыргызстандын жери болгон. Баарыбыз билебиз, мына Оштан чыксак, Оштан Кара Сууга, Кара Суудан Жалал-Абадка өтүп элек. Ошол узун трасса болчу эле, Союз мезгилинде. Ошол трасса боюнча каттачу элек. Кара Суу Жалал-Абад жолундагы трасса жолунун күнчүгүш бети Кыргызстанга карайт, баарыбыз деле билебиз да. Күнбатыш жагы Өзбекстан болгон. Жалал-Абадка илгери биз Девурдан өтүп кеткенбиз, эч кандай тоскоолдуксуз. Эми мына кечеги немеден кийин бул Кемпирабад суу сактоочу боюнча көзүчүлөр болуп, элдерде мындай эмне болуп Кемпирабад эмне үчүн өтүп кетти Өзбекстанга деген үзүчү болуп, былтыркы жылы мына Кушакта чогулуш болгон. Ошондо ташыйып айткан Кемпирабад калды деп айткан. Бирок азыр элдин арасында мындай миш-миштер көп болуп атат да, Кемпирабад не болду, өтүп кеткенби, өтүп кеткен эмнеш деген сөздөр. Ошол сөздөрдү биз анық билейlik деген, биз ушул жерде отурган эл чогулуп отурганыбыздын себеби да ошол. Ушул кандай болду, чечилдиби, чечилбейдиби, качан чечилет деген сөздү билейlik деген максатта ушул жерде жалпы эл чогулуп отурат да. Ошону билейlik деген максатта чогулуп отурат. Чоң рахмат. Аба бар болуңуз. Анда бесе ушул элге өзүнүн болгон бир аз болсо дагы маалымат берүү үчүн Кыргыз Октябрь айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан мырзага сөз берейли. Саламаттарбы, урматтуу бүгүнкү түлөөнүн катышуучулары. Бүгүн ушул жакшы бир иш-чара болду. Бөлүшөбүз достор. Бүгүн Өзгөн району Куршап айылында Кемпирабад маселеси боюнча элдер чакырган экен, жогорку кеңештин депутаттары. Анын үстүнө түлөө өткөрүп атышат экен, жакшылыкка өтүп кеткен ата бабаларына арнап жакшылыкка ниет кылып түлөө кылышкан экен. Ошо экиден бир иштешип түлөөнү дагы жана Кемпирабад маселесин дагы эл өкүлдөрүнөн сурап алалы, эмне болуп атат, кандай болуп атат деген суроолор менен чакырышкан. Азыр эл өкүлдөрүнөн Атахан Мадымаров келип эл менен жолугуп отурат. Калган депутаттар келе элек чакырылгандар, тилекке каршы балким бир аз убакыттан келип калар. Ушул марафонго келиптир. Эми мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул жогорку кеңеште кандай каралып атат, сенат тараптан кандай каралып атат, ушуну бир элге түшүндүрүү ишин жүргүзүп коелу дегенден биз ошол макул болдук. Урматтуу туугандар, негизинен бүгүнкү күндө айыл өкмөтү деңгээлиндеги гана сөз айтылам. Бүгүнүн функционалдык милдетине мындай тиешелүү функционалдык жеткен гана маалымат айтылганда, урматтуу туугандар, ич кандай бир мындай ачык, бир актуалдуу, бир
kagaz yok. Kembravar Moğol'da ülkesinde Kembravar ötüp ketdi. Kembravar'ın çekesinde ötüge 250 metre pogranichный zona olad eken, aman setka koşulad eken деген сөздөрдүн баары жалган, урматтуу туугандар. Себеби буну эч ким көргөн жок. Себеби мен дагы көргөнүм жок. Бул бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бизге жеткен расмий маалыматка караганда бүгүнкү күндө Өзбекстан тарапы менен Кыргызстан тарапта сүйлөшүү иштери жүрүп атат. Бизге долбоорун, эң керектүү долбоорун биз ушул сураганыбызда бизге долбоорун айтты. Долбоорунда суунун көтөрүлүү баягы деңгээлин 900гө түшүрүү маселеси бүгүнкү күндө Кыргызстан тараптан сунушталып атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан тараптан сунушталып аткан дагы бир сунуш ошол бүгүн кандай турган болсо Кемпироват, эртеге ошол келишимдердин негизинде дагы ушул боюнча калат. Мен айтып атпаймынбы, расмий менин колумда кагаз жок болгон үчүн мен бизге айтылган гана маалыматты, долбоордогу маалыматты гана айтып атам. Бүгүн кандай пайдалансак ошол суудан, бүгүн кандай чекеси бар мал сугарсак, бүгүн кандай бал ууласак, эртең ушул Кыргызстандын талабы боюнча ушундай эле Парижде бүгүн Кыргызстан ошол нерсени талап кылып атат деген долбоорду угатабыз. Урматтуу туугандар, биз ушул элибизде ушул айылыбызда, биздин айыл өкмөтүбүздө ушундай бир түшүнбөчүлүк же болбосо бир жалган сөздөр таралыш үчүн biz ушул мына Абдулла Аксакал менен, Жумайла аке менен биз сүйлөштүк. Биринчи, бул жыйынга чейин сүйлөштүк. Урматтуу туугандар, кандай кылайлы? Эми элибизге туура эмес маалымат кетип калбасын. Эртеге дагы бул Кыргызстандын маселеси да, урматтуу туугандар, Кыргызстандын маселеси. Бүгүнкү күндө Кемпироватта биздин ата-бабаларыбыз жашаган, биздин тууган урубуз жашаган деген ушул патриоттук сезим бизде болуп атат. Бирок бул бүгүнкү күндө Кыргызстандын маселеси да буга тиешелүү орган, комиссия, бул жогорку кеңеш, бардык тийиштүү ушул мамлекеттик органдар бул маселе боюнча бүгүнкү күндө аракет кылып атат. Бирок бүгүнкү күндө ушул мамлекеттин жүргүзүп аткан же болбосо ушул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтык чыгымы биздин элибизде ушундай бир туура эмес сөз тарап кетпесин. Ушул тараган сөз эртеге ушул биздин айыл өкмөттүн беделине доо кетирбесин. Biz ушунун баарын мындай мыйзамдуу өзүнүн процедурасын менен кетирели дедик дагы өзүбүздүн тийиштүү райондук мамлекеттик администрациянын башчысына акимге жеткиздик. Аким дагы биздин сунушубузду, биздин ошол суроо талабыбызды туура кабыл алды дагы эл менен жыйналып ошол Кемпироват боюнча ушул жаңы үйдү, ушул туура эмес маалыматтарды туурабы, жалганбы деп сунуп аткан активдүү гана жарандарды, урматтуу туугандар, мен баса белгилеп кетейин. Aktifti uşul Kemпироват боюнча ар түрдүү сөздөрдү, турмес сөздөрдү, ушул туура деп сурап аткан адамдарды ушул кишилер өздөрү жыйнады. Айыл өкмөт муну чакырыңыз, Кемпироват тууралуу маалымат беребиз же буну чакырыңыз дегенибиз жок. Биз ушул аксакалдарга айттык. Мына ушул жергиликтүү тургундар, жана алыстан жакындан келген туугандар дагы бар экен. Алар да ушул боюнча өзүнүн пикирлерин айтып атышат. Тактай турган ушул олордо маалымат бар, мынандай болуп атыптыр. Бирок силер мынандай да айтып атасыңар деген маалыматы бар адамдар чакырыңыздар деп бир 30 адамдын тегерегинде айыл өкмөттүн имаратында жыйын өткөрдүк. Райондун акими келди. Райондун акими дагы ушул жогорудагы мен айткан сөздү айтты. Урматтуу туугандар, пока бул маселе боюнча официалдуу кагаз боло элек, биз бүгүн мындай туура эмес сөздөргө, же болбосо бирөөнүн мындай туура эмес сүйлөгөн сөзүнө мындай неме кылып, элибизди мындай удурутуп албайлы. Biz официалдуу жоопту күтөлү деген таризде ошол сөздө ушул жыйындын катышуучулары бизге 4 талап койду. Май айында 920 адам жазган. Май айында 920 адам жазган арыздын жообун алып бериңиздер деди. Биринчи талап, кайрылуунун жообун алып бериңиздер деди. Экинчиси, ушул эгерде Кемпироват маселеси чечиле турган болсо, биздин айыл өкмөттөн инициативный группаны түзөлү дагы 900-чү горизонтал кайсыл жерге келет, суу кайсыл жерден кетет, бизге ошону көргөзүп берсин деген ошол жердеги жыйындын катышуучуларынын талабы болду. Үчүнчү талабы Кемпироват маселеси бул көтөрүлбөсүн,
бүгүн кандай турган болсо ошондой турсун деген ушул 3 талапты коюп турган. Бүгүн эми Адахан Кесенбаев дагы өзү күбө болуп келди. Ошол учурда аким айтты, мен эл жыйналса, жана анан 4-чү талабы жанагы Чолпон Атада эмне деген сүйлөшүү жүрдү. Жанагы эки тараптын сүйлөшүүсү эмне деген сүйлөшүү жүрдү. Ушунун маалыматын, документин алып келип бериңиздер деди. Урматтуу туугандар, бул чек ара маселеси чечилип атканда мындай оор маселе экен. Биз эми катышпасак дагы бүгүнкү күндө ошол чек ара маселесинин жүрүшүн көрүп атабыз. Бүгүн биздин Кыргызстандын комиссиясы бүгүн Ташкентте жүрөт, эртең 30 күнү келет экен. Адахан Кесенбаев маалыматыңыз болсо керек. Чолпон Атада эмне деп айтылган сөз? Бул жерде Чолпон Атада биз кандай маселе айтылганын билбейбиз, бирок Кыргыз тараптын сунушу айтылат экен. Onu Özbekistan tarafına komisya koşularak kurup, bana 30'una çeyin o жерде талкуулап экен. Баягы эки тарап өздөрүнүн позициясын мындай заштап кеткенге аракет кылат экен да. Официалдуу мен ушуну гана айта алам да, пока бизде маалымат жок. Эгерде маалымат болгон болсо биз официалдуу түрдө сиздерге жооп берелик ошондой айтабыз. 920 жараныбыздын кайрылуусу боюнча мен ошол жыйында дагы айттым, урматтуу туугандар. Бизге ошол кайрылуунун көчүрмөсүн бериңиздер. Биз ошол көчүрмө боюнча кайсыл органга барып түштү, кайсыл номер менен түштү. Биз официалдуу түрдө ошол каттын кайрылуунун жообун алып бере элесек, бизге кайрылууну Жумалеке мындай мүмкүнчүлүк болбоду. Биз алып бул маселе боюнча так маалымат бергенде. Бүгүнкү күндө өзү билесиздер, урматтуу туугандар, кайрылуунун процедурасы ошол кайрылуу биринчи айыл өкмөткө келип түшүш керек. Айыл өкмөт биз баягы регистрация кылып, элибиздин атынан ушундай элибизден кайрылуу келди деп айыл өкмөт жазып администрацияга беришибиз керек. Ошондо биз сиздер койгон талапты мындай ачык сиздерге көрсөтө алат элек. Бүгүнкү күндө бул түз эле жогорку кеңешке 4-5 биздин депутатка кетти деп ошо мен Жумалекеден алган маалыматым 5 депутатка кетти деди. Бирок биз ошол каттын жообун ала албадык. Себеби бизге катты сураштырдык, ошол кайсыл отделге барды, кайсыл эмне деген жооп келди деген маалыматты бердик. Бирок бизде каттоо номери жок болгон үчүн биз маалымат ала албадык. Негизинен, урматтуу туугандар, биздеги айыл өкмөттөгү бар маалымат ушул. Бүгүнкү күндө бир дагы ушул мындай официалдуу мындай чечилип кетип атат, же болбосо бул жагын мынау алды, же мынау албады, же тосулат, же тосулбайт деген официалдуу кагазды биз көрө элекпиз. Ошон үчүн азыр биз дагы сиздерге ачык мындай жооп бергенге мындай мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат. Бирок бүгүнкү күндө сүйлөшүү иштери жүрүп, бизге айтылган долбоор боюнча ошол чекеси тосулбайт. Кемпирабадтын 908 горизонталды башта кармап турган болсо, ошол келишимге Өзбекстан тарап 908 горизонталды сунуштаган болсо, Кыргыз тарап 900гө түшүрүү маселесин Кыргыз тарап маселени койгонун билебиз. Эгерде 900дөн 908ден 900гө түшсө, ушул биздин суунун боюнан, Кемпирабад суунун боюнан 1300 гектар жер мындай освоение, мындай өндүрүшкө алына тургандык боюнча маалыматыбыз бар. Себеби бул боюнча госрегистрдин картасы, суунун ошол 900гө түшкөндөгү кеткен аймагы кече күнү акимибиз дагы айтып өттү. Алга айылынан ошол акыркы баягы зона затоплениядан 1 километр алга айылынан чыгат экен. Зона затопления Кызыл Октябрь айылынан 500 метр нар жакта уже биздин жерибиз бошойт экен деген гана маалыматты атабыз. Бирок мен ушул райондун акиминин немесин маалыматын сиздерге айта кетейин. Эгерде 30 күнү биздин комиссиябыз, Кыргыз тараптын комиссиясы келе турган болсо, биздин госрегистрдин начальниги, Өзгөн район госрегистрдин начальниги, ошол комиссияда мүчө, ошол киши келип, ушул жерде сиздер эл талап кылган жанагы 4 же 5 адамды мындай дайындап берсеңиздер, 900 горизонтал кайсыл жерге барат, кайсыл жерден кетет, ошону көргөзүп берүүнү аким өзү мойнуна алган. Мендеги бар маалымат ушул, урматтуу туугандар. Рахмат. Рахмат. Суроо жок, анан кийин өтөлү. Келинсемна күн тартиби боюнча кетели. Кемпирабад маселеси тууралуу жогору жакта кандай сөз болуп атат?
эми чын төгүнүн ошол жерде катышып баардык маалыматты билип отурган биздин эл өкүлү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, бүтүн Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго сөз беребиз. Рахмат. Ассаламу алейкум урматтуу аксакалдар, урматтуу агалар, энелер, оолума турайган балапандар. Эртең эле ушулар деле биздин ордубуз тейлеп, ошол жерде эл тагдырын, жер тагдырын чечкен азамат жигиттер, кыздар болуп чыгат, иншалла ошол күндөргө жеткирген болсун. Кудай ошол күндөрдү баарыбызга көрсөткөн болсун. Мына ошол балдардын азыр могу аксакал айткандай, биздин эсибизде бар. Мен 5 жашта элем, мен 7 жашта элем, мен 10 жашта элем. Илгери аксакалдар ушул жерде отуруп кыргыздын жери болгон. Ушул жерде чай ичкенбиз, бата кылганбыз деген сөздөрдөн Кудай ушуну сактаган болсун. Аксакалдар азыр ошол сөзүн айтып атат. Биздин ата бабаларыбыз ошол жерден жашаган эле, ошол жерден көчүп чыктык эле дегендей кылып. Эми бүгүн түлөө деп биздин өзүбүздүн салт боюнча өткөн кеткенге бата кылалы. Кыргыз өзү ушундай эл болобуз. Жакшы түш көрсөк да, жаман түш көрсөк да, аны бир жакшылыкка ырболоп, жакшылыкка жоруп, бир кан чыгарып, Куран окутуп коймой деген. Мына ушундай Куран окутабыз деген сөзүңүздөрдү мен өзгөнгө келип анан угуп атам. Мына сөздүн башында айтып өттү. 4 депутатка жолдомо жибердик эле, бир киши келиптир деп. Мен Элмырза Ракиевич менен дагы, Улук Зулпукарович менен дагы, Берки Данияр күйөө балаңыздарды менен дагы бүгүн жолуктум, бирок эч кимибиз кагаз алган жокпуз деди. Мен деле кагаз алган жокмун. Азыр мода кылып алыпсыңар. Телефондон туруп сүйлөп коет экенсиңер. Ким уюштуруп атат, кандай уюштуруп атат, кантип уюштуруп атат, чатагы жок. Террорист сыяктуу болуп алды да, эгер келбесең мындай кылып беребиз. Алар кагаз албаптыр, расмий түрдө кагаз алыш керек да. Мына марафон болгонуна дагы бирөө эле кайрылуу жасап коюптур, келиш керек. Мен кандай заманга калып калдык, менин акылым жетпейт. Илгери бизге чакыруу болсо, мындан 40 жыл башта, 50 жыл башта деле, жок дегенде ошол Кошаптан Кызылакчаарга автобус каттайт эле. Ошол автобустун айдоочусунан кагаз жазып берип берет эле. Эсиңиздерде барбы? Исмайыл, жамаатың менен Катмыга кел. Боронбай, жамаатың менен тойго кел. Же Топчубай, жамаатың менен Тажияга кел. Азыр жок, телефонго сүйлөп коет экенсиңер, аны ким көрөт? Кыргыздар, айнайын туугандар, ар бир нерсени ушундай бир маданияттуу деңгээлде, сабаттуу деңгээлде жеткиргенди үйрөнүшүбүз керек. Анан ал депутаттар келбей койду деп капа болгонго биздин укугубуз жок. Мына мен бүгүн көрдүм, айтышты, бизге кайрылуу көргөн жокпуз. Азыр анын кайрылуусун президент кайрылса эч ким көрбөй атпайбы? Анан ушу Кызылакчаардан тура калып эле кайрылып койсоң, Байденге чейин көрүшөбү бар. Мен ушундай бир кызык жагдайга калып калдым. Анан бул жерге келгенден кийин кече Абдулла мырза менен Жумалы мырза барыптыр. Сиз келдиңизби? Сен кайдан уктуң мен келгенди? Интернетте жазып атат. Мен кээде көчөгө чыгып сурайм дейм го, мен кандай уктадым бүгүн, эмне түш көрдүм? Ушунчалык бир кандай десем бир бейтартип өлкө болуп калдык да, кандай дейсиздер? Анан бүгүн ушундай болуп, түлөө өткөрөлү, кан чыгаралы, ата бабадан калган салт боюнча Куран окутуп жакшылыкка, жаратканга жалбаралы деген биринчи кезекте батаңыздар кабыл болсун. Дуаңыздар кабыл болсун. Илгертен баштап ушундай эле болуп келгенбиз. Жакшылыкты, жамандыкты ушундай төгөрөп отуруп алып эле чечип келгенбиз. Могу жерде ошондой максатта жасалган. Бул жерде көптөгөн ушундай бир жакшылык иштер өткөн. Анан муфтияттан Алауденди кыйнап атыптыр. Мен айттым, неге коркосуңар мынчалык? Не титирейсиңер? Ким айтты бул жерге ажыдаар чыгат деп? Муфтият, мен кайрылып коеюн, саясатка аралашпагыла.
саясатта өзүңөр аралашасыңар. Ошондуктан көрүнгөндө кыса бербестен, мен ушу бир-эки жигиттер келген экен, мен айттым. Мындан 2 жыл башта садырды сыдырга аяктап качып жүргөндөрдүн баары азыр садырдын аркасынан чуркап жүрөсүңөр. Сокей үчүн жан берем дегендердин баары качып бүгүн башкача болуп жүрөт. Бул заман өтөт. Жер биздики, эл биздики. Эч ким душман болбойт. Ар бир нерседен жамандык издебегиле. Жакшылык менен жорогула, жакшылык жакка кеткиле. Мына айыл өкмөтүбүздүн башчылары Руслан мырзага мен ыраазычылык билдирем. Абдан мындай мугалим деген мугалим бар бир. Сабаттуулугу жагынан, тарбиялуулугу жагынан, адеп тарбиясы жагынан, бардыгы жагынан абдан туура сөздөрдү айтты. Бул жерде эле кандай бир жаман сөздөр чыгып кетет деп эле чочулай берсе. Бул кандай деген сөз бул? Акыры бир жакшылыкты да ойлошубуз керек. Кандай дейсиздер? Маалымат жок буларда чындыгында. Буларда эмес, областын жетекчисинде маалымат жок. Неге? Көп нерсе көшөгөн аркасында чечилди. Мына өткөндө фракциянын жетекчилери жыйналсаңыздар бир маселе бар экен дегенден жыйналдык эле, бардык ушул дал чек ара боюнча маселе ошол жабык эшик артында бүттү. Муну чыгарбай турсаңыздар дедик, биз жигитпиз, биз ер азаматпыз. Чыгарбай турсаңыздар деген чыгарбай турдук. Бирок сүйүнчүнө өздөрү күндө даңазалап атпайбы. Ошондуктан түлөөгө келгенден кийин, марафонго келгенден кийин мен сиздердин алдыңыздарга келип, болгондо да өткөндө 1000ге жакын киши кол коюп, мага кайрылган экенсиздер. Бул аманат. Бул аманатка мен жоопту беришим керек. Кандай дейсиздер? Ошол 900дөн ашык киши кайдыгер болбой, ошол жерге эринбей кол коюп бергениңиздер үчүн рахмат айтам силерге. Кантип зерикпей кол койдуңар ошого? Кайдыгер болбостон ошо кантип кол койдуңар дейм да. Кээ бир кишилерден угуп атабыз биз, аттуу баштуу кишилерден. Малыңар сугара берет экенсиңер, балыгыңарды кармай берет экенсиңер. Ассаламу алейкум айнамай. Аман бол. Өзүбүздүн сууну, өзүбүздүн малга сугарган үчүн биз бирөөлөргө чөгөлөп рахмат айтышыбыз керек экен. Өзүбүздүн суудагы балыкты өзүбүз кармаган үчүн бирөөлөргө рахмат айтышыбыз керек экен. Чеги бар, туугандар. Ар бир нерсенин чеги бар. Мына ошол Бишкектен мен Зайыр деген жигитке рахмат ыраазычылык айткым келет. Билесиздер, мына Дөөлөт экенин баласы, ошо Бишкекте жашап, Бишкекте иштейт. Ошо сиздердин түлөө өткөрүп атканыңыздарды угуп, кече келатсам, аманат катарында айтып барыңыз деди. Бишкектеги мыкты каарылар бир отту башынан баштап аягына чейин катмын курам оодарып, ошол Тогуз булактын, Кемпирабадтын тегерегинде жашап аткан биздин сиздер менен бүтүндөй туугандарыбыздын тилектери кабыл болсун деп катмын курам түшүрүптүр. Ошол жигиттерге да ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Бар болушун азамат. Бишкекте жатып ошондой атайын катмын курам окутуп аткан азаматтар бар экен, бирок ушул жерде жашап, ушул жерге басып келбеген кайдыгер баары бир өзүнүн кара курсагынан башканы ойлобогон азаматтарыбыз дагы бар. Аларга да Кудай инсап берсин. Эми туугандар, кандай болуп атат сөз, кандай чечилип атат? Ошол жерде алардын берген маалыматы боюнча жана айтып атат 900 горизонтко түшүрөбүз деп. 900 горизонтко түшкөн болсо, баланча гектар жер пайда болот десе, отуруп кымыйып айтып атасыңар ичинерден. Я таңгыр ошол жерден бир чек алып калсам. Ошол жерден үлүш алып калсам. Азыркы бийлик билет. Биздин кызыл кекиртектен кыйла жерге секирте турган. 5-6 аксакалды топтой коет. Отуруп аксакал мына жерден ушунча үлүш пайда болот экен десе, жет атасы жаккан жерге дагы бата берүү керек. Аны да билебиз биз. Жаштардан да Кудай сактасын. Ошол жерге бир футбол тебе турган талаа куруп беребиз десе, жет атасын кошуп туруп берет ал жерде. Себеп биз кара курсактын кулу болуп калганбыз. Эртеңки күн, келечек, мен ушуну бала кезде баштап угуп келатам. Мына ушул чек ара жабылбайт экен, зым тосулбайт экен. Өзбекстан чычкандар өткөрбөй турган кылып тосот, билесиздер. Жомакты айтпаш керек бул жерде. Бул биздин
биздин айыл өкмөттүн, биздин райондун жетекчилигинин, биздин областтын жетекчилеринин түк тиешеси жок. Мына областтын жетекчиси катышып отурду ошол жерде. Ал дагы билбей суроо берип алды. Кантип, эгер областтын жетекчисин катыштырбай туруп маселе чечип атсаңар, неге жашырып атасыңар? Айткыла. Туура суроо берди. Мен айттым. Ош областынын жетекчисинин суроосу туура. Себеп эртең ушундай чечилип калса, эл Бишкекке келбейт. Областын жетекчисинен сурайт. Ушулар жооп берет. Айыл өкмөтүнө барат. Райондун жетекчисине барат. Силер жатасыңар Бишкекте. Балмуздак жеп. Жооп бере турган азаматтар ушулар. Бул кандай болуп чечилип атыптыр? Жанагы баланча миң гектар жер пайда болот экен деген сөз, ал биздин жер. Мына ушул. Анан ал жерди дейт компенсация алып койгонбуз биз дейт. Алып койсок көрсөк кайерден алдык? Кайдан алдык биз компенсация? Мен ошол жерде сунуш киргиздим. Кыргызстан уттубу? Демеле баягы Хабиб келгендегидей болуп даалдашат. Сүйүнүп. Кыргызстан уткан болсо эмне жашырып жатасыңар? Чабарман атчандарды жибербейсиңерби? Сүйүнчү Кыргызстан утту деп. Чындыкта. Бүтпөгөн ишиңерге сүйүнчүлөйсүңөр, а бүткөн ишиңерге эмне сүйүнчүлөп катып жатасыңар? Мен сунуш киргиздим. Бул 4 айыл өкмөтүнө таандык маселе. Ошол жер боюнча. А тагдыр бүтүндөй Кыргызстанга таандык маселе. Бул Кызыл Октябрь айыл өкмөтү, Кароол айыл өкмөтү, Баштөө айыл өкмөтү, анан 4 күн. Эгерде ушунчалык биз утуп аткан болсок, мен сунуш киргизем. Президенттик тарабынан болосунбу, өкмөттүн тарабынан болосунбу, кимдин тарабынан болсо кошуп бергиле. 4 айылга барып, айылдын аксакалдары, жаштары, жигиттери, эжей карындаштары менен чогуу өткөрүп, чогулуш өткөрөлү. Дарт дейт да, өтпөйбүз, андай болбойт дейт. Кандай дейсиздер? Ушундан кийин жалгыз Мадумаров деле өкмөт пайда болобу, же силерде да болобу? Болобу? 100% билет. Айрыкча ушул айылда отурган балык кармасам болот экен, малымды сугарсам болот экен деген азаматтар бар. Көзүбүздү ошол жака тигип коюп, ушул жерден суу кетсе барып баса калайын деген азаматтарга айтайын. Мисалы, менин чоң атам, менин тай атам, менин чоң энем, менин тай энем ошол жерди тебелеп, ошол жерде өскөн. Мен ушул 5-6 жашар бала болсом керек, биз апам экөөбүз тай атамдын сөөгүн казып, дасторконго ороп, ак ушул жерге көчүрүп келип көмгөнбүз. Биз сыяктуу эле катар жүздөгөн кишилер ошондой болуп, өз ата-энелеринин, чоң ата, чоң эне, тай ата, тай энелеринин сөөгөктөрүн ушундай кылып алып көчүргөнбүз. Мына ушуларды ачыш керек алсакал. Ошондо ыйлап, катар келеткан кыя менен басып келгенбиз. Кимдин эсинде бар? Аксакалдардын эсинде бар. Ошол көзү тирүү аксакалдар бирин-экин калып атат. Бирок алар дагы оозуна талкан салгандай болуп, тым койгон жугушпайт. Себеп башак бирдеме болуп кетпес. Мына өткөндө Россиянын президенти бир суроого Американын журналисти суроо берди. Чоң согуш башталып кетсе, Америка ядролук куралын колдонсо, сиздер орустар жооп берсеңиздер, аалам жок болуп кетет го деди. Эсе Путин айтат, Россия жок, ааламдын эмне кереги бар бизге деди. Ата бабаң кечип жүргөн суу жок болсо, кечип жүргөн топурагы жок болсо, ата бабаң ичип жүргөн булагың жок болсо, атаңдын башына отурасың ушундай болуп деген сөз бар. Мына ушундай. Мени билесиздер, чындыктан кылдай кыйшайбай келет. Эгер чындыгында кыргыз элинин пайдасына маселе чечилип аткан болсо, анда кербен кылып кишилерди жибериши керек дагы, элге сүйүнчүлөш керек. Кандай дейсиздер? Болбогон иштерге сүйүнч айтып атпайбы? Болгон ишке сүйүнч айтыш керек. Эмне үчүн бул жаап жакшы болуп атат? Жанагы
900 горизонттан кейін суыны көтербейбиз дегени сиздер элестетип көрсөңүздөр, бул мүмкүн жанагы Топчубай экенин короосуна чейин барат. Тойчубай экенин короосуна чейин. Анан чара каякта калат. Не болот? Көпүрөдөн ары карай өтө аласыңбы, өтө албайсыңбы? Ошондо да мен ишенем, кайрангыр кызым. Көпүрө биз тарапта калыптыр, шунусуна ham шүгүр дейли деп отурганыңарды да мен. Жүсүп. Отура бергиле айланайында. Мен бир нерсеге чакырып аткан жерим жок. Суроо салдыңар, сурооңарга жоопту берип атам. Кийин мага айтпагыла. Ошондо билген экенсиң, неге айтпадың деген баатырлар чыгат берди. Кулагыңа күмүш сырга кылып тагып ал. Айрыкча ошол Тогуз булакта жыйын өтөт экен дегенден бери тынчтык, Мадумаров кече учуп келиптир дегенден бери тынчтыгы кеткен жигиттерге айтам мен. Силерге чейин жүргөн, силерден кийин да жүрөт. Силерден чоңдор да жүргөн, генералдар да жүргөн. Лакылдап, аркамдан калбай, тилин салаңдатып, ол генералдар да өтүп кетти. Биз калдык. Мадумаровдун аркасынан жүрө берип, бензинин бүттү, кошумча акча бергиле деп суранган генералдар да бар болду. Азыр да бар андай генералдар. Бирок жер биздики. Мен дайым тынчтыкка чакырам. Мен дайым кыйшайуусуз мыйзамдуулукка чакырам. Мен дайым бийликти барып алып ал дегенде да айткам, конституциянын чегинде алабыз. Эшик турса тешиктен кирип түшпөйбүз биз. Биз бейбаш эмеспиз. Биз маданияттуубуз, биз сабаттуубуз деп айтып келем. Бирок маселе жерге калганда бул менин маселем эмес. Бул улуттун маселеси. Бул элдин маселеси. Ошондуктан биз 920 дедиңерби, 924 дедиңерби киши кол коюп кайрылыпсыздар, мен сиздерге жооп берип атам. Биздин азыркы маалымат ушундай. Ушул чечимге эгер сиздер сурасаңыздар, ушул чечимге сиз макулсузбу деп сурасаңыздар, мындай чечимге мен караманча каршымын. 90 депутаттын арасынан жападан жалгыз калсам да тикеден тике каршымын мен. Менин позициям ушундай. Анан айтат, бул сууга дейт компенсация алып койгонсуңар, кайдан алдык көрсөтүп берсин. Мен билем, Токтогул суу сактагычы курулганда, Токтогул суу сактагычынан ошол жерден көчкөн элге бүгүнкү күнгө чейин компенсация бар. Себеп электр энергиясына алар Кыргызстандан башка тарифте төлөшөт. Кумтөрдө жашап аткандар, Ысык көлдө кумтөргө зыян келтиргендиги үчүн алар өзүнчө башка фонд ачылган, алардан пайда көрүшөт. Башка жерде көрүлгөн, башка жерден. Биз Кемпироваттан эмне пайда көрдүк зыяндан башка? Эмне пайда көрдүңөр? Мана 30 адырда эң мыкты дарбыздар 30 адырда болчу эле. Азыр сойсоң бозоруп. Неге? Себеп зак. Жерден суу чыгып кеткен. Эмне пайда көрдүк? Ошонун ордуна башка жерден жер алганбыз. Жер алса башка райондор алгандар. Бирок өзгөн район эмне алдым? Айткыла. 500 гектар жер пайда болот экен дейт өзгөн районуна. Ошол 4 айыл өкмөткө бөлүп беребиз дейт. Ал 500 гектар эмес. 5000 гектардан ашык жер биздин бабалардын басып жүргөн жери. Чоң аталарыңдын жерини неберелериңе белек кылып кайтарасың кайра. Анда дагы туугандар, бириңердин артыңардан бириңер турган болосуңар. Эй, ушуну чек берип туруп мен ала калайын деп. Жусуп туурабы? Мына ушунан Кудай сактасын. Себеп кызарган бир нерсени көрсөтүп койсо, чал кагыздан кеткен. Мен көрүп турам го, билип турам, сезип турам. Мен элимди аябай жакшы билем. Ошон үчүн биз бир түйүлгөн муштундай болушубуз керек. Жамандыкты эч ким каалабайт. Бул маселени эч ким көтөргөн эмес, көтөрүшү мүмкүн да эмес экен праваттын маселеси. Эмне өз башыбызга өзүбүз муш кылып атабыз? Эгерде эртең сессия башталып калса,
ушул маселе кире турган болсо мен дагы бир жолу айтам. Ошол жерде Садыр Жапаров да отурду, Ташиев да отурду, Берки Жапаров да отурду. Баары отурду. Мен сунуш киргиздим мен. Элге барабыз, чогулуш өткөрөбүз. Эл колдо десе, мен келип эки колумду көтөрүп колдо турам. Эгер эл макул эмес боло турган болсо, бизди эл өкүлү деп коет. Эл эмне десе биз ошону жасашыбыз керек. Эгер биз ошондой комиссия түзүп келип, эртең чогулуш өткөрүп, аны Курчатта чоң жыйын өткөрүп, силер колдо деп айтсаңар, мен барып колдобой койсом, анда мен киши болбой калам. Кандай дейсиздер? Мына адилеттүү маселе. Эгер элдин пайдасы үчүн чечилип аткан болсо, эмне үчүн колдобошум керек? Силер ак караны, пайда залалды түшүнүп калган элебиз го, кандай дейсиздер? Şu шайлаганда ошо 80% колдоп берди деп кыйкырат, 80% акылдуу эл болот дагы, ушу жер маселесине келгенде эле элдин акылы жетпей калат. Не дейсиңер? Депутат тандаганда акылыңар жетип атат, кимди тандайсыздар? Партия тандаганда акылыңар жетип атат, кимди тандайсыздар? Анан ушу жер маселесине келгенде акылыңар жетпей калат. Ошондуктан, урматтуу туугандар, дагы бир жолу айтам, биздин айылдын, райондун, областтын жетекчилерине дуама тартпагыла. Булардан бул маселе көз карандысыз. Булар үчүн дагы бүдөмүк. Булар дагы ушул жерден топурагын кечип жүрүп, ушул жерден суусун ичип чоңойгон жигиттер, балдар, кыздар. Булардын дагы чоң аталары, чоң энелери, таяталары ошол айылдарга катташып, кудалашып жүргөн азаматтар. Булар дагы ушул жер үчүн, эл үчүн күйөт. Ошондуктан маселени чече турган бир жерлерге талапты койгонду үйрөнүшүбүз керек. Бөөдө бирөөлөрдү жаман көрсөтпөгүлө, бирөөлөрдү жаманатты кылбагыла. Маселе башка жакта чечилип атат. Түшүндүңүздөрбү? Бирок ушул өкүлү катарында, бийликтин өкүлдөрү катарында мына маселени коюп атабыз. Ушу маселени жеткир. Мына маселе боюнча жооп алып бер бизге деп кайрылышыңыздарга толук укуктуусуздар. Анын үчүн айыл кеңештин депутаттары бар. Айыл кеңештин депутаттарын шайлагансыздарбы? Я. Кимдер айыл кеңештин депутаттары? Кимдерди шайлагансыздар? Канча депутат шайлагансыздар? 4пү? 5? Кана 5? Ушул кишилер айылдык кеңештин депутаттары биринчилерден болуп туруш керек ушул жерде. Ошон үчүн мен айтам, депутат шайлап атканда ойлонуп шайлагыр, кызым. Шорпосын ичип алып шайлаганыңды токтот. Менин кайнымдын бөлөсү экен дегениңди токтот. Кат тааныган, сабаты жоюлган, бир жакка чыкса сүйлөй алган кишилерди карагыла. Тажрыйбалуу азамат инсандарды карагыла. Мына 9 булак деген кичинекей айыл. Ушул айылдан арыраак чыккан бир Курчатты көргөн эле болсо шайлай бербегиле. Ар жагы жок дегенде жалоот бар экенин билген киши керек бизге. Ар бириң өзүңдүн арыгыңдан акула чыгарам дейсиңер. Чыкпайт. Айылдык кеңештин депутаттары жыйналуу керек. Маселени караш керек. Себеп бул жердин ээси айылдык кеңештин депутаттары. Биздин айыл өкмөттүн жетекчиси дагы айылдык кеңештин чечими болбосо жерди жаары же бери кыла албайт. А биздин тапканыбыз эле өкмөт. Ким жаман? Айыл өкмөт жаман. Депутаттардан сураганды үйрөнгүлөр. Ошол сиздердин өкүлүңүздөр, ошол шайланган депутаттар. Кандай дейсиздер? Мен ар дайым келгенде ушинтип айтам. Бирок кийинки шайлоодо деле баягы бөлөңөр үчүн чуркай бересиңер, бөлөм үчүн өлөт. Аны да билем. Бөлөң эмне кылып берет? Менин малымды багып атат. Ушинтип шайладыңар. Кезүү кайтарып берет экен. Биздин койду 50 сомдон арзан багып берет экен. Ал депутаттын иши эмес, коюңду багыш. Ушундай кылалы туугандар.
Анан мен сіздерге тағырақ маалымат айтсам, ушул соңғы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча мына ушундай позиция болуп атыптыр. Кээ бир азаматтар айтып атат, Кыргызстанга кошумча 16 000 гектар жер пайда болуп атат деп. Каяктан пайда болуп атат? Мына туура айтасыз. Мына илгери бул аксакал эмес. Биз кичинекей бала кезибизде эле мына Тополино деп коет элек, туурабы? Кутала. Ошол Тополиного барып ойной белек, Куталага. Азыр бара аласыңбы? Эмнесине отурасың ана? Руслан мырза алардын айтканын кайра кайталап, сиз жаман көрүнүп албаңыз элге. Себеп алардын көзүнө да көрбөйт булар, жамандык жакшылыктарга аралашпайт дагы. Алар жоопкерчиликти тартпайт. Сиз менен биз топурагыбыз да ушул жерде, изибиз да ушул жерде, тоюбуз да ушул жерде, тажиябыз да ушул жерде, жаназабыз да ушул жерде. Аллах ошону буйруган. Ошондуктан ушул чоңдор айтып атат, деп атат. Мен өткөндө бир видеодон көрүп калдым. Ушул маселе сыртка чыкпай турсун дейт да, өздөрү буйрук бериптир. Түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Оппо түшүнүп ашып кеткендер атам. Ушул түшүнөт экен алар. Силер түшүнбөй атасыңар. Ар бирибиз өзүбүздүн акылыбыз менен иш кылалы. Өз акылыбызды иштетели. Ушундай. Мындай бир уламыштан калган сөздү айтайын сиздерге. Мен аксакалдарга айтып жүргөм, жаштар уккан эмес. Себеп жаштар азыр тек кана ушул чукулаган эч нерсени укпайт да, карабайт да. Бир падыша Кыргызстанда ушундай бир жетекчи болуп туруп, Кытайдын падышасынан каталат дейт. Ошол өрөөндө аябай аты чыккан, ушунчалык бир даңазасыз таштарга жоргосу бар экен, кай жерде жарыш болбосун, биринчиликти эч кимге бербейт экен. Мына ошол Кытайдын падышасы жазыптыр. Ошол жоргоңду мага тартуу кыласың. Болбосо мен сага согуш ачам деп. Акылмандарын жыйнайт. Акыл кошчуларын жыйнап, кандай кылабыз дейт. Десе, падышам, ал улуу эл, саны көп. Согуш ачса жылгабайбыз. Бирок мына ошол жоргоңузду берип намысыбыз кеткенден көрө анда согушалы. Десе, падыша айтат, жок. Бергиле жоргоң. Мага тынчтык керек. Кетет. Бираз өткөндөн кийин кыныгын таап калды да. Ал кайра чабарман жиберет. Чөлкөмдө жок, керемет. Эң жакшы көргөн келинчеги бар экен. Аялы бар экен. Ошол аялымды мага бересиң дейт. Болбосо согуш ачам дейт. Акылмандарды жыйнайт. Баягы аксакалдар аш көч жегенден кийин не дейсиңер дейт. Көк чай ичип отуруп. Не болду баарыңар, күлүп калдыңар жер карап. Ошол аксакалдар кеңешин айтат. Аялыңыздын кеткени, намыстын кеткени. Сиз үчүн биз ушуга барабыз, сиз үчүн ага барабыз. Согушка даярданалы десе, жок, аялды бергиле дейт. Мага эл керек, тынчтык керек дейт. Болду, бир канча убакыт өткөндөн кийин ошол падышадан кайра ошондой кат келет. Сен мага муну жериңди бересиң дейт. Ошол жерди бербесең, согуш ачам дейт. Баягы аш көч жегендерди жыйнайт. Бүтүп бата кылгандан кийин кандай дейсиңер дейт. Баягы акылмандардын сөзүн караңыздар. Падышам дейт, сиздин канатыңыз болгон жоргоңузду алды. Сиздин намысыңыз болгон аялыңызды да алды. Эми ал бир какшап жаткан бир ит байласа турбаган таштап бир жер экен кичинен, алакандай болгон. Ошол жерди берели. Тынчтык керек, элдин амандыгы керек бизге. Десе, жигиттер дейт, эми аттангыла, эми согушабыз дейт.
баягы аш жеген азаматтар айтат. Ай падыша, ушундай намыстардын баарын бердиңиз, эми ошол бир таш баскан жер үчүн эл согушабы? Десе жетекчи падыша айтат. Жорго меники болчу дейт. Ага мен ээ чыгам. Тийсе менин намысыма тийди. Кетти. Аял меники болчу. Ал дагы менин намысым. Мага элимдин келечегине караганда аялдан ажыраган жеңил болду. Бирок мына жер меники эмес. Бул элдики. Бул ата бабалардыкы. Бул ата бабалардан калган мураска мен ээлик чыга албайм. Ошон үчүн эми согушабыз дейт. Айырмасын сездиңерби? Баркын билдиңиздерби? Мен муну менен баягы мына жерде отурган азаматтар ар кандай кылып жоромолдоп ал жака томолотуп жибергениңерди токтоттулар. Мен муну менен эмнени айттым? Муну менен жердин ээси эл. Эмне үчүн жалган жашык менен Бадумаровдун аркасынан ушунчалык ушактарды жабыштырып келди? Ушул күн үчүн. Ушундай мезгил үчүн. Кошуналар ушундай күттү. Бир күндөр келер. Эч нерсеге баасы жетпеген, эч нерсени билбеген бир азаматтар келген күнү кармаарбыз деген тилек болгон болушу мүмкүн. Ошого чейин ушул маселе көтөрүлгөндө ушундай болуп чыгышы мүмкүн деген кыргыздын кыраган азамат жигиттери менен кыздарын каралап келди. Неге? Ушул мезгил келгенде алар сүйлөгөндө өзүңдү карап ал деп аркыраш үчүн. Түшүндүңөрбү? Бирок түшүндүм деп башкейсиңер, мен түшүнөм. Түшүнүү кыйыныраак. Азыр майда чайнап берсе жутат эле илгери, азыр атала кылып ишке куйса дагы жетпей калып аткан мезгил болуп калды. Бирок туугандар түшүнүп койгула. Ар бир сөздүн астында тонналаган жүк бар. Мааниси бар бул сөздөрдүн. Биз эч качан, эч бир биз үчүн берилген жерди ана Аскар Акаевичтен бери билесиздер. Ошондо дагы биз эл бузар деген. Үзөн куш кетип баратканда дагы, башка кетип баратканда дагы, завод, фабрикалар кетип баратканда дагы эл бузарлар деп келген. Эсиңиздерде барбы аксакалдар? Бар деп койбойсуңар, кандай? Ал кездеги акимдер жок, бар дей бергиле. Мына ушундай болуп келген. Эми туугандар, бул жер маселеси, чегара маселеси өтө оор, кыйын маселе. Бирок ушул маселе сиздерден көз каранды. Сиздер аркылуу айылдык кеңештин депутаттарынан көз каранды. Эгер айылдык кеңештин депутаттары жыйналып топтолуп, мына биздин Кыргызстандан ушул мезгилге чейин кыргыз-казак чегарасы аныкталабы, башка чегара аныкталабы, Кыргыз-Кытай айылдык кеңештин депутаттарынын жыйынтыгы, чечимдери, токтомдору бар. Кемпирабад боюнча биздин айылдык кеңештин чыгыш токтому барбы? Депутаттар. Ушул маселени карадыңарбы? Я. Ким? Карадыңарбы ушул маселени? Я. Айылдык кеңештин депутаттары ушул Кемпирабад маселесин карадыңарбы? Чегара кайдан өтөт, кайдан токтолот карадыңарбы ошол айылдык кеңештин? А эмне кылып отурасыңар анан? Элдин баары кыймылдап бүттү. Силер айтпайсыңарбы? Биз айылдык кеңештин жыйынын жыйнайлы. Кезексиз чакыралы. Ошол жерден келип, тийиштүү кишилерди чакырганга укугуңар бар. Укпайсыңарбы келип? Бирок инелер мага капа болбогула, кечирип койгула. Өзүңөр да билбейсиңер да алмасыңар кандай чечсиңер. Туурабы? Кимди шайлагансыңар туугандар? Айткылачы эми мага. Бул сөздөр ачуу, азырда жаман көрүнөм. Бир жигиттин жакшы сөзү бар, 30 жылдан бери деп. Мен дагы айтып коеюн, 30 жылдан бери жакшы көрүнгөн жокмун. Мындан ары карай да жакшы көрүнөйүн деген ниетим жок. Мен жалгыз төбөмдөгү кожоюнга жакшы көрүнгөн болсом, ошол жетиштүү болот. А бул чындыктын, адилеттүүлүктүн, акыйкаттын жолу. Калган өзү жетиштүү болот. Рахмат. Суроолор болгон болсо, мен баардык суроолорго жооп бергенге даярмын. Кимде бар суроо?
Адахан мырза дейт, саламатсызбы дейт. Ошондой жабык эшик артында караса кандай чечим кабыл алышты. Кемпирабад эмне болду? Не дедим мен азыр? Канча сүйлөгөн сөзүмдүн баарын айтып атпаймынбы? Ошол 900 горизонттон дейт, ары карай кетет дейт. Бирок бир жигит туура айтты. Башта суунун үстү гана деген сөз бар эле го деди. Эки жигиттин бирөөсү кыйкырды. Андай чечим жок деп. Түшүндүңүздөрбү? Ошондуктан биз билишибиз керек. Баягы Өзгөн районуна 500 гектар жер пайда болот десе, Сузак районуна 500 гектар жер пайда болот десе, ушуну ойлонбостон туруп айтышыбыз керек. Пайда болгон болсо, биздики да кандай тиешеси бар? Суу кетти биздики да. Биз компенсация деп сурай турган болсок, компенсация мына суунун залакасы тийген бүтүндөй нече миң үй болгон болсо, бүт баарынын короосунан суу чыгып атат, ошонун баарына компенсация болуш керек. Мына 30 адыр карасында бүтүн пахта эккен жерлердин баардыгына шор басып кетти. Анын компенсациясы болуш керек. Канча жылдан бери жер керектен чыккан болсо, ошончо тонна пахтанын акчасын төлөп, ошол компенсация деп эсептелет. Кандай дейсиздер? Мына компенсациянын ушундай жолу бар. Эми өтүп кетеби, өтүп кетпейби? Бүгүн ошондой келишимдерге кол коюлду деген сөздөр бар. Бирок ратификация деген бар жогорку кеңешке келгенде. Жогорку кеңештен ратификация болмоюнча бир кадам жер эч кайда кетпейт. Ол бир. Тек гана Мадумаровка калганда гана өзү жеке чечип коюшу мүмкүн да, аягын тажикке, биягын казакка деп. Арамдардын ойлору, арамдардын чыгаргандар ушундай. Мына бүт мен атамды, апамды тааныгандар отурасыңар. Ушул жерде мага 4 соток жер алып бере албадыңар го? Барбы же 4 соток жерим мен? Айлыкмын айтчы, 4 соток жерим барбы менин үй курганга? Анан ушул өзүмдүн жеримден 4 соток жер ала албайм дагы гектарды кошконаларга берип берем мен. Ушуга дагы акыл иштетиш керек. Мына ушул бүгүнкү күндөр үчүн чыгарылган сөздөр. Эми мына сөзүм чыккандан кийин көрө бересиздер. Бир жума. Бакмалар, агытмалар, кыркыраган ушундай көрөсүздөр. Аларга чоң иш пайда болот, бирок алар да сүйрөт да сеп чоң алып калат. Ушундай болуп калат. Суроо барбы дагы? Жокпу? Баарыбыз түшүндүкпү? Ошол ратификация болгонго чейин биздин чечим кандай болуш керек? Айылдык кеңештин депутаттары топтолгула. Жыйналгыла. 4 жылдын ичинде жок дегенде 4 саатты эл үчүн бөлүп койгула. Жакшы эле жүрдүк. 4 саатты бөлүп, ошол маселени карап коюп, айылдык кеңештин чечимин чыгарып бизге бергиле. Силер эгерде айылдык кеңештин чечими макул ушуга десеңер, биз дагы макул деп добуш берели. Түшүндүңөрбү? Анан ушул менин сунушумду колдойсуздарбы? Эгерде биздин эл уткан болсо, ошол сүйлөшүүлөрдү бүтүрүп келдим. Кыргыз утту деген азаматтардын баардыгы чогуу келип, баарыбыз чогуу келип ушундай тизилип отуралы. Эч кимди тиштебейт. Баарыбыз чогуу элдин алдында жоопту берели. Акты ак, караны кара деп айталы. Кандай дейсиздер? Эгер андай жолугушууларга барбай турган болсок, жең ичинен чечилген маселенин баары менимче элдин пайдасына чечилбей калат. Бала ыйлабаса сүт жок. Отура бере турган болсоңор, балык кармайт экенбиз деп. Куп карматат балыкты. Бишкекке каттайсыздар баарыңыздар. Маданият жол эмне болду? Өтө аласыздар деди беле? Канча метр жер ошол маданияттан? 500 метр беле? Канча километр майлуу суу менен айланып өтүп атабыз? 13 километрби? Баракалла. Андан ары карай Достук айылы. Достук айылы асфальттын чекесине зым тартылып турабы? Нема болду? Эми ошол зымды элестетип атасыңарбы? Бу жер каерден өтөт? Видеосун көрдүңөрбү? Жанат Макен жойларымыз деген жерлерде.
Meni жамандаса көресіңдер заматта, бұны көрбейсіңдер. Ошон үчүн туугандар, абайлагыла, карагыла, ынтымак болгула, будуңча, мыйзамсыздык, бейбаштык деген сөздөрдөн биз алыспыз. Бирок ошол эле учурда адилеттик үчүн тикеден тике жан берген инсанбыз. Бар болгула, рахмат. Ағай. Мен de bir oyum aytып bereyim. Men de başa Sovetler Soyuzu'nda öl yaşap, bayağı memleketlerde camialarda katıldım. Keyinleri yol yürüdüler. Tapanine'den yer batır. Tapanine'den bayağı Vadakran'ın şabasıyınca 2 kilometre köy başlar. Kuşa Tapanine'den çıkış kapı Kırgızistan'da. Kanavat degen stansiyası var. Kanavatlar temir yoldan batış yağı Özbekistan, bu yağı da Kırgızistan. Keyin kezder paxtani koyduğumuzda Özbekistan, Rusya, eski mezgilerde oşalarмен, çoğunlarмен söyleşip, Raş pazarları. Oşa paxtani kengeytiriptir, oşa sayızga qaraştırıp, oşa stansiyanın sallanıp, platinan sallanıp, paxtani koydum. Kırgızistan'a bayağı yaşayan yerlere kompensasyon degenimiz bayağı suunu asla kalan üylerge bergen, yerlerge bergen emes. Bana alakam burada aytganda. Keyinki mezlerde Karasu'nun boyida paxta etken yerler var, zak etken, su çok vardır. Anan keyin har qanday şurtlular bilen platinanın büyüklüğünden kötörüp algan plandan çıkarıp 2 metrege. Anan yerlerde su baram der, bayağı bağlarda su çağır berem der, su çağır bergen yok. Oşo kompensasiya bergen yok oşolardalar. Men narazı bolğan sebebi şu, platina tursun, yer bizdiki, su bizdiki. Gazlı Özbekler Kırgızlarga satat bu tavar katarında. Emin için biz suyunu tavar katarında Özbekistan'a satmayız. Ona bizge gazlı satat, başkaları satat, biz olsa yok. Biz o şoğuna makul bolup bereriz. Anan bana Adakan Mırza bana men sesiyanda köpörümde o şoğuna narazı bolamda. Öt balıklardı bir toptavargan sıra 90. Var kol kotarıştan başkanı bilbek oşalar. Özü kandaydır sıralarda ministerler kese, başkalar kese sıra veren. Oşa ministerlerde niye gram özlerinin esep tutağında bilişmek. Bana men oyumda, bana o çegaranı taptaş mezgilde profesyonel çegaracılar katış gerek de. Bana o Çımçıktı soysa da kasap soysun deyip bu. Bana misali İsmail Sağıp degen var, Alamanıp degen bolçuda bilgenler, Börü Vayip degen çegarasılarda tak bilgenleri. Oşalarda jedekçilik yönetmeyi. Hayatda köçede жүргөндө eşteki gramotnız yok, adamdı çegaranı çeçkenge jedekçi kılıyorsun. Men öten narazımım şu. Bu hükümetlik dengelde çetkenden ki profesyonel, özün bilimi var, adam oşa çetiş gerek. İyi anan oşa köçede жүрgeni, kadaskoptun bayağı keçede okunu bitken baldarda çilen kırvanıptır, alar makul degenden başkanı bilmekti. Oşan için bunda çegaranı çekmende bir zakonlu, bilgen adamdı koyuş gerek de. Rahmat. Anan hazır bir ünit. Adakan Mırza bana misali men oylam 7. çağrıştaki deputatlar taratış gerek. Men oyumda hiç degen bilmegen deputatlar oturat. Kol kotartıdan başkanı bilmeyip. Anan bayağı ek adamdan biri ökesek pıs baladı şular. Bunda emes de deputat degen bayağı özünün rolü öte çoğun boluş gerek. Har qanday zakondu çıkarış gerek. Absürdeni kılış gerek zakonu çıkarganda. Cemle bayağı
Maqulda öyle korkutur bir ömürsün. Mana çegara var çağırmazdım. Ben bayağı kuşakta gelende kamçı menen de çileşken. Bağımday teşkedir. Men aytdım sen kamçı kan edem. Mana elin faydasını çekkin. Sen tuğramez kılatasın. Şunu çeçesin elin faydasını dep özden soram. Al jalpı yerlerde elin faydasını çeçem dedi. Meni düşündüm dedi. Ana men özüm bayağı oşada uyuvarganda men işe gelin jokpun. Eldi aldap koydu dep. Mana misali bayağı sen atçı kaytarganın yok. Bunu bayağı elin faydasını çeçer mi çekmeyiyor. Mana şu öyle çeçme atasın. Bana sizler bayağı 90 adamda kalıyorsunuz. Bayağı 5-6'sı zadettir böyle bayağı çeçimge karşı. Kalganlar var, bu iki adamdın aytkanı kılı oşalır ratifikasyon etti. Men oşun çocuk almışı. Köpçülük mene ratifikasyon kılmalar, yer kalaya öğretti şunday. Oşanda kebildik bir adasın oşalır. Oşa birinci sentavdan da bular başlayıp. Buna o ratifikasyon öttürüştüm. Hareket kılar. Oşun için oşa birinci sentavdan birinci sesya boğan için kandaydır yerge açık aytıp verişin gerek de. Adam kanday pozisiyası. Rahmat. Men oşonu açık aytıp verdim azrağa. Oşonu düşündünüz siz. Birincisi, ikincisi 90 deputatı toptab algansыңар эмес, oşonu toptab bергенсиңер. El toptab berdi oşonu. Aytışып атпайбы, el добуш берди бизге деп. Men топтойм балам. Булар болбойт бизге добуш бергиле десе, болбодуңар. Айттыңар го. Адаган келип берге бир кой союп койгон жок деп. Эми жеп отура бергиле. Ошондой да. Анан кайра мага доoma тартасыздар. Топтолуп алдыңар. Жок, агай. Илгерки сиз окутуп жүргөндөгү заман жок. Азыр жанагы билбейм мен алиппенин башка бир китеп көрбөгөндөрдүн кесепети болуп атат ушунун баары. Сабатсыздар келип атат дейсиз, сабатсыздар келип атса ошону сабаттуу болуп шайлап өткөрүп бергиле. Мен канча жолу айтам, ашказан менен шайлабай, акыл менен шайлайлы тургандар. Мына ушул шайлоо мезгилинде келсең туугандарың дагы тескери басып калат. Неге? О, ишенген кожом сен болсоң деген, о ишенип кожо деп жүргөндөрүң тескери басып калат. Кожа болуп. Тууган издеп калат. Бөлө чыгып калат. Жээн чыгып калат экен. Кандай дейсиңер? Же мен туура эмес айтам. Ошон үчүн депутаттар таза болуш үчүн эл таза болуш керек. Бийлик сабаттуу болуш үчүн эл сабаттуу болуш керек. Мына мечиттин борбосунда турабыз, ушул жерден айтайын да, жараткан Аллах айтып атпайбы? Бузулган коомго залым падыша берип, ал аркылуу жазалайбыз деп атат. Не дедиңер? Мына, нашталарым отурат. Кандай дейсиз аксакал? Туурабы? Жараткан айтып атат, чындыгында жетекчиңер өзүңөрдөн деп атат. Воистину правители ваши от вас самих. Эгер кыргызча түшүнбөсөң. Мен ошол жерге келип орусча үйрөнүп кетем басып. Эл кандай болсо, башчы ошондой болот деп атат. Ана ошол. Анан эл тазадаган башчы жаман болобу. Ошон үчүн туугандар, келгиле, кайра айтып келатам мен. Караңыздар. Караңыздар. Бир кара курсакты бардык жерде ар ким тойгузат. Бирок улут, жер, мамлекет дегенде башка. Мына жараткан Аллах айтып атат, пенде кандай өмүр сүрүш керек дейт. Мына талда, бутакта отурган чымчык сыяктуу дейт. Ал кандай десе, ушунун рызкысын кайда экенин чымчык билбейт. Таң атты, учуп кетет, рызкысын терип, келип, эртеси кайсы бутакта конот, бир Аллах билет. Ошол чымчыкты да унутпаган, жараткан пенде сени унутабы? Мен мына
Bir kança kişiler menен жолуктум. Келип туруп колдуксат, каттуу айтып атасыз дейт. Өтө туура айтып атасыз дейт. Ушундай колумду кысып эле чылаттай кетти. Сиз дагы айтып койбойсузбу десе, түшүнөсүз да дейт. Эмнени түшүнүшүм керек? Бала чака бар дейт. Менде жокпу. Мен иштеп атам дейт. Мен көчөдө жүрөм. Туугандар капа болбогула. Күйөө балдарыңар дагы бийлик өткөрүп атат. Келиндериңер дагы бийлик өткөрүп атат. Кудаларыңар дагы бийлик өткөрүп атат. Кой деп атат, аралашпа деп атат. Сен тийишпе, сен жоңбой деп атат. Көчкөнөгө кандай дедиңиз? Ушундай деп атабы? Сен аралашпа дейт. Балам тиги жерде иштеп атат, кызың бу жерде иштеп атат, агаң бул жерде иштеп атат. Мына Исхак Масалиевдин күйөө баласы ошол мени кайтарып жүргөн контордо иштейт экен. Исхак Масалиев болорун болгондой кылып айтып койду. Заматта кызматтан кетти. Ачка калды бу. Мен 13 жыл жумушсуз жүрдүм. Bir gün жумушта иштебедим, мамлекеттик кызматта. Мен ачка калдым. Менден байсыздар ошол жерде турган жок дегенде бир 10-15тен коюңар барбы? 20-30дан тоогуңар барбы? Могул жакта эгип койгон шалыңар, бул жакта эгип койгон дыйкан бир нерсеңер барбы? Менде бир чычкан да жокпу. Ушул кемчилдиктин бардыгы могу жерге биринчи жаратканды койбогондуктан болот, туугандар. Коркоктук каяктан пайда болот? Коркоктук ыймандын жоктугунан пайда болот. Эгер ыйман бекем болсо, мына азыр ушул мына жаңгак, мына жалбырак жараткандан буйрук болбосо, декабрга чейин тура берет. Буйрук болсо түшөт. Чын ушул? Абалар. А эгер чын ушул болгон болсо, неге жетекчилерден коркосуңар титиреп? Жан алабы. Рызкыңды кыйып коебы. Наныңды тартып алабы. Мына азыр бир жигит мына жерде отурганда bir аябай каттуу сөз айтты, өзүнчө айтты, бирок мага аябай каттуу тийди. Мен чекте кезекте турат элем, чек алайын деп аттым эле. Сиздин жанакы шайлооңузда сизди деп койгонумду эр жигит көрө коюп, чакырып, мени тизбеден өчүрүп салды dedi. Ошол мени менен кошо чек алгандар азыр чегин 200 миңден сатып атат dedi. Мен аябай ушундай бир эч жерден чай ичпей, иштейинди сактап келдим эле, бир жерден чачпай бир таза чай ичейин деп. Тык буылдым да калдым. Кандай дейсиңер? Анан айттым, инем, мен деп чуркаба. Мага деп чуркаба. Өзүңдүн балаң, өзүңдүн неберең, өзүңдүн жериң, өзүңдүн элиң деп чурка. Анан менин маңдайыма мык каккандай кылып, какпа, сизге чуркап коюп, чексиз калдым деп. Ошол чек сага буйруган эмес. Буйрубай калгандын аркасында Аллахтын бир чоң хикматы бар, жакшылыгы бар, аны пенде билбейт. Билбейт да, эмне жакшылык, эмне жамандык экенин билбейт. Мүмкүн ошол чекти албай калганыңдан бир чоң бир апааттан кутулуп калгандыксың. Билбейсиң да пенде. Жараткан Аллах айтып атат, bir eşik жабылса 10 eşik açılат деп атат. İzle. Кайсы eşik seniki экенин тап. Ушундай кылып жашайлы. Жигиттер, айрыкча жаштар. Бир нерсе болбой калса, агайың күнөөлүү, атаң күнөөлүү, энең күнөөлүү, өзүңдөн көрбөйсүң эч. Ушундай болуп жашайлы туугандар. Рахман агай, түшүндүңүздөр? Сага түшүндүм ка. Түшүндүм. Бара өзүбүздөн. Бар өзүңдөн, туура айтасыз. Эң туура. Эгер биз өзүбүз эле мына жерде отургандардын баардыгын тургузуп айталычы, кимиң тазалык үчүн? Өткөндө Рахман Разыков агай суроо берди го силерге, билесиңер, эсиңерде барбы? Куршапта, стадиондо. Эсиңерде барбы ушул суроо? Мына Рахман Разыков мага айтпай дебей, президенттик шайлоодо өзү топ түзүп, өзү келип стадионду өткөрүп атат. Себеп бер жакта дагы бир менин жакшы көргөн кишим аксакалдарды чакырып, соке деп, мал союп, чай берип атат.
Paketlerdi götürüp alıp bardılar mı ошол стадионго? Ошондо эмне деди Рахман Разыков Раматуллов? Ким мен арам тамак жебей келатам, алкымым таза деген аксакал чыгып бата берсинчи, ошол тазалык үчүн батасы кабыл болот десе 70-80 аксакал отуруп ким тура алды ордуна? Сен бер жакта бир жигиттин ашын жеп баратсың да. Кандай дейсиңер? Эсиңерге келдиби? Ana ушундай болот. Менин эле кээ бир классташтарым паланча түкүнчө таштап кетти. Ушул үйдү штаб кылабыз дешип жүгүрүшөт. Буту үзүлгөнчө жүгүрөт. Көчөдөн көрө калса мени шалпылдатып кучактап өт кандай досум деп. Мына ушундай бир намыссыздык заман. Келгиле агайлар. Аксакалдар, биринчи өзүбүзгө карайлы. Өзүбүзгө карап түздөнөлү. Амандыкта бололу. Барбы суроодан? Бар экен. Кана. Жалал Абадтан келген коногубуз бар экен. Чынагүл эже. Келип коесузбу? Келип коюңуз Чынагүл эже. Чынагүл эже келгенче мен дагы бир инсандын аманатын жеткирип коеюн, туугандар. Адахан Кимсанбаевич, кечиресиз. Бул өтө 2 күн мурда эле уюшулуп, өтө чукул болуп калды. Расмий кабар берип, сиздерди чакырганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Сиздердин араңыздарда Исмаил Исаков агайыбызды дагы чакырдык эле. Ал жалпы элге өзүнүн салам дуайын айтты. Элдер аманчылыкта болуңуздар деди. Бирок азыр шартка байланыштуу келе албашын айтты. Кечирим сурады. Келиңиз. Мен ошол жерден тиги кызыбыз чыкканга чейин Исмаил Исакович жөнүндө айтып коеюн. Жана айтам деп атып, агайдын суроосунан мындай бир башка жака, башка маселеге бурулуп кетиптирбиз. Жана айттыңыздар, ушул Исмаил Исакович сыяктуу, Бөрүбаев сыяктуу мындай бир сабаттуу инсандарды жибербейби деп. Дагы эле мен айтам ушу Куранга. Аллах Таала айтып атат. Кантип эле сабаттуулар менен сабатсыздар тең болуп калсын дейт. Түшүндүңөрбү? Ал кишилер сабаттуу кишилер. Ал кишилер аскерге барбай генерал болгон жок. Ал кишилер 16 жашынан аскер окуусунда окуп генерал болду. Ал кишилер өтүк кийип, бечен-эчен өтүктөрдү жыртып жүрүп генерал болду. Ошо киши дайым өзүнүн чындыгын айтып койгон үчүн мына 14-тün ичинен 4-өөнү сууруп алды. Эмнеге? Беркилерге сабак болсун деди. Биз коркутуп коелу. Бул жооп берсин. Эң туура айттыңыз. Ошол Исмаил Исакович чек араны билгенчелик, картаны ошо киши окуганчалык эч ким окуй албайт. Эч ким билбейт. А киши дасыккан адис. Мына жерде мен кээ бир досторум отурат. Жылкыны бир кармап туруп билесиңер, ошол улактан алабы албайбы? Турдалыдан сурасаңар, ушунан канча килограмм эт чыгат десең, так айтып берет. Мен ушунча кишини ашка чакырдым, канча кило басыш керек десең, так айтат ошону. Ар бир нерсенин өзүнүн адиси бар да. Ошол сыяктуу чек ара, коопсуздук, мыйзамдуулук, мамлекеттүүлүк боюнча ошол Исмаил Исаковичке жетер киши саналуу гана Кыргызстанда. А кишинин келе албай калганын сиздер дагы туура түшүнүңүздөр. Мындай болбоңуздар да, отуруп туруп эле кел деп чакырып койбогула. Азыр жөн эле келип кеткениң 10.000 сом. Ошону жөн эле салып жиберсең көбүрөөк пайда дейсиң, бирок келбеди деп кыйшайып калабы деп коркобуз да. Себеп билесиңер да, азыр ары беркиң 10.000. А Исмаил Исакович эл катары толоп жыйнаган эмес. Бир пенсиядагы киши. Туура түшүнүшүңүздөр керек. А киши алыста болгону менен, бирок азыркы өзү айткандай, жүрөгү сиздер менен болуп аткандан кийин, мына ошо кишини канчалык каралоого алып атат, канчалык кысымга алып атат. Ошол 14 киши үчүн жалгыз өзү чечкендей болуп. Бирок ошол жигитке таазим этишиңиздер керек. Ошондой жигиттерди көтөрүп билгенде гана кыргыз эр азаматтарын көтөргөндө эл эр азамат болот. Жалаң баягы базарда жүргөн, кече мына Куршапта чоң дүкөн ачтыңар, дүйнөгө маскарабыз чыкты. Айнанайын жеңелер, айнанайын эжелер.
балаңарды да тебелеп, неберелерді чыңқыратып, ошол глобустун ичине кирип кетип атасыңар, э? Ичине кирип алып карап атат, ошол эле картошка, биракта турат базарда. Ошол пияз, ошол сабиз, ошол кант. Неге мынча жолунабыз мен билбейм. Же ким биринчи кирсе бирдеме бар дедим ичинде. Туугандар, келгилечи, токтонолучу, кичине бир аз токтонолучу. Аны бүт баары карап алып айтып атат, жапайычылык мына, жапайычылык. Көрдүңөр, Азыр барсаң, киши жок ичинде. Токтонолучу айланайындар. Бир жакка бирдеме чачып койсо эле жүгүрө бербеймичи. Ошондуктан мына Исмаил Исаковичке мына ар бир өзүнүн позициясын бекем кармап, эч качан кыйшайбай турган азаматтарды көтөрүп, ошолордун жүзүнүн жарык экенин, ошолор нукура элдик экенин көрсөтүш үчүн сиздерге ошого эл керек. Бар болгула, аман болгула. Рахмат. Абай сунуш бар экен. Саламатсыздарбы, кош абели, ушу температура маселеси козголгон эле. Биз дагы Кыргызстандын бир бөлүгү Кыргызстан боюнча бул Кыргызстандын маселеси деп биздин жүрөгүбүз оюп чуркап келдик. Анан мен сунуш көйгөй чындыгында өтө көп. Азыр кымбатчылык болуп атат эми аны айтардан мурун азыр жер маселеси эң маанилүү болуп атат. Ошон үчүн Кош айбелин мен активдүү болууга чакырат элем да. Мына биз ушул жактан келип аткандан кийин сиздер отурбашыңыздар керек. Депутаттарга талаптарды коюп, чечишиңиздер керек. Биз мынчалык жүрөгүбүздүн оюп турган себеби дагы мен Турцияга барганда билдим да, ал жерде күрттөрдүн мамлекети жок экен. Мамлекети жок элге бул өтө кыйын болот да. Ошон үчүн мамлекеттүүлүктү сакташ үчүн биздин эркектерибиз, аялдарыбыз баарыбыз активдүү болушубуз керек. Бул маселелерди маданияттуу түрдө чечишибиз керек. Анан бул биздин эми Бүтүн Кыргызстан партиясынын мындай маселелерди чечүү маданият жолу менен, ошон үчүн мен кыйкырып отура бербестен эле иш жүзүндө көрсөтөйүн деп агартуу иштеринде жүрөм. Өзү кесибим экономист. Анан 91-жылы Кыргызстан рынок системасына өткөндө ошол экономистти тандагам да мен. Ошол рынок системасын үйрөнөйүн депчи. Анан азыр чындыгында кризис бул карапайым элге эле эмес, бул ошол азыркы өсүп келаткан ишкерлерге дагы өтө чоң таасирин тийгизип атат. Ошон үчүн мен могул миграцияга кетип калбаш үчүн балдарга ошо финансылык сабаттуулукту ушундай лагерлерди уюштуруп атам, ошо мигранттын балдары кайрадан мигрант болуп калбасын депчи. Анан азыркы маалда мындай балдар дагы көбү көчөдө жүрөт. Анан мамлекет 10 жыл бала бакча курса дагы жетишпейт экен. Анан азыр бакчаларга бизге уруксат берди, көбүрөөк бала бакчаларды ачкыла деп. Азыр мен кыргыз тили дагы жок болуп кетпесин, улутубуз деп кыргыз бала бакчаларын ачып, тилдерди жөн кошумча окутуп атабыз. Ушундай иштерди жүргүзүп атабыз. Эми мен айтайын деген сунушум, эгерде ушул кемпир абак маселеси чечилип кала турган болсо, ишкерлерге айта турган болсо, бизде чындыгында инвесторлор көп. Мындай карайт да, эл активдүү болсун, ошол жака гранттар, инвестициялар бөлүнөт да. Эл кайдыгер болсо, алар кетип калат. Ошон үчүн элди мен активдүү болууга чакырат элем. Рахмат эжеке. Анда урматтуу элдер, урматтуу калп, урматтуу кыргызстандыктар, биз өзүбүзгө жетишерлүү жоопту алдык окшойт дейт. Анан албетте көпчүлүккө маалым болгондой, Атахан Кимсанбаевич айткандай, бул маселе азырынча чечилди экен, сунуштар түшүп атыптыр. Аны эл дагы бир аз билди эле. Анан элде талап эле акырындачы жыйындын талабы, элдик жыйындын талабы. Ошол Өзбекстанга барып келишти эртең 30-ында. Ошондо кандай сунуштар айтылды, ошол жөнүндө Куршак стадионуна келип Ташиев мырза маалымат берсин. Ушундай эле биздин талап. Анда эмесе биздин бүгүнкү жыйынга келип бергениңиздер үчүн баарыңыздарга чоң рахмат, Алла разы болсун.
Assalamualaikum, урматтуу жамаат. Азыр жыйынтыктап койгудай болуп атат да. Бул жерде азыр айтты Ташиев мырза келбейт. Ол лавизда тура албайт экен да. Буну биз көрдүк да, туурабы? Пока эл медресе ошол калсын деди. Башың жетпесе чечпей эле кой деген талапты койгонбуз да. 1 метр жерди бербейм деп 100 гектардын заставасына кошо берип келбедим. Биз ошол талапты катуу койгондон кийин мына биздин кайрылуубузга жооп бере элек. Демек бул жерде биздин шексиктен коркуткан, чочуткан жер бар, жана айтканда жерибиз кетип калабы деген. 1 метр жерди бербейм деп жүрүп мына ушул мезгилге келди. 100 гектарлага жерден кайталабай эле коюп Ташиевдин сөзүн. Ал киши дел албайт. Биз bir жери менде дагы бир коркунуч бар пайда болуп атат. Азыр мына комиссия чечилип келип тияп, анан кийин ратификацияга барат. Ратификацияга барганда болгондо Матмалов жалгыз калат. Калган баягы бакмалары дейбиз, тияктар дейбиз, ал менин сөзүм жеке. Колдун эмес, бутун талпайып бул колдун көтөрүп билесиздер. Ушул дагы өтө мени шексин тутат, мени коркутат. Ошон үчүн биз баягы комиссияга башың жетпейби, бизден акылдуулар кеткиче кое тур деген талапты эсибизден чыгарып койдук. Биз аны комиссияга ишенбейбиз. Эгер ишене турган болсок, ага айтканда биз билген, биз ишенген комиссияларды коюшубуз керек. Бул элдин талабы. Өздөрү мен айтканымды кылат деген комиссиялар менен чечим жазат, алып баруучу. Ушуга кандай дейсиңер? Мен ушул жагын аябай азыр чогулуштун мааниси жетпей калып атат максатым. Сөзүңөр болсо кошосуңар. Анан акырында өкмөткө кичине Адахан мырза мактап айтып кетти. Мен ыраазычылык билдирсем, себеби ушинтип алдайсыңар. Жанагы сөз. Балыгың сугурасың, балыгың тутасың, аны Ташиев дагы айткан. Ал унутпаңыз. Ал жумак айтпагыла силерден сураңыз. Рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу агайлар, агалар, акалар, эжелер, алыстан кирген меймандар. Урматтуу Адахан Кисимбаевич, айылга кош келиптиз. Руслан ага, сиз дагы кош келиптиз. Былтыр ушул Кемпирабад маселеси көтөрүлгөндө мен бир ураным бар. Бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн, бир партиянын кызыкчылыгы үчүн, бир адамдын пайдасы үчүн сүйлөбөйм. Мен дагы өзүмдүн билгенимди сүйлөйм, өзүмдүн чындыгымды сүйлөйм. Былтыр мен ушул Кемпирабад маселеси көтөрүлгөндө мына ошол өзүмдүн жедештери көргөн. Керек болсо Руслан аганын ордуна отурган Элчигит ака менен дагы айтышканга чейин баргам. Ака, Садыр Жапаров Кыргызстанга президент болсо, сиз мына Кызылактарга президентсиз. Сиз чыгып талашышыңыз керек дегенде, укам Ташиевди кет деп эле койчу деген, мына ошол адам бүгүн кызматта жок, Руслан ака орун басар эле келип отурду. Мен баягы дагы өзүнө айткам. Ака дедим, бул бийликти эч качан байлап бербейт. Эл болбосо эч кимди башкара албайт. Эл менен элсин, элден чыккан кийиксин дейт. Мына ушундай макал бар. Мен Адахан Кисимбаевич сизге мындай сунуш киргизет элем. Мен мына 90 депутатты мына сиз келгенден бери 7-чи чакырышты. Бир мен эмес, бүт Кыргызстан боюнча көрүп атат. Парламенттин сессиясын калтырбай көрүп атат. Сизге сунушум мындай. Ушул Кемпирабад маселесин көтөрүлүп атканда жалгыз болсоңуз дагы бир үн катып коюңуз, жок эшикте карабасын. Жалпы эл көрсүн деп биз сүйлөп коюңуз сизден суранчы. Жалпы эл көрсүн. Анан кийин эл сизге доомат айтпайт. Өтүп кетсе дагы, сиз каршылык кылсаңыз дагы, өтүп кеткен болсо дагы, мен ошондо айттым, эмне кылайын жалгыз болдум деп, сиз актаганы мына мүмкүнчүлүк болот. Сиз ошондой кылып бериңиз деп суранчы. Бирок 90 депутаттар мына жерде интернетте таркалып атат. Көзүңөрдү ачкыла. Бул жерде менин чоң аталарым, мына ушул жерде бар жок элдин чоң аталары жашаган. Ташиев мырзага айтам. Дагы айтып келем, баш kesme бар, тин kesme жок. Кылмаса камасын алып камалганын мойда кылып алды. Мен коркпойм эч кимден. Жараткан бир Алла бар. Бир башка бир өлүмдө. Түрмөдө жатып өлгөндөрдү да көрөт. Пешенеңизде болсо барын көрөбүз. Бирок көзүңөрдү ачкыла. 2020-жылы Баткенге барып туруп, 1 метр жеринизди бербейбиз деп барып туруп, эл келип туруп, мына Кемпирабадты бутур келип туруп, баласын байлыгын мактанып кетет, мен балам аяктады. Биз жер боюнча чакырганбыз. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, мына мен Улукбек Кыялбек Кызылактардан болот. 97-жылкыны мына жерге келип, эл менен эсептешиңиз. Мына 4 ай өкмөттүн эл менен эсептешип туруп, анан кийин барып ошол жерде айтыңыз. Эл баары кармайынча каршы.
Mına ошол жерде илгерки келишим боюнча кала берсин. Убак сааты келгенде менин неберем, болбосо менин чеберелер чече турган күн келет. Ошондуктан 94 таттарга айтам. Камчыны чаба бербегиле. Эртең 4 жылдан кийин дагы кайра келесиздер ушул жерге. Бизге добуш бериңер деп, мына ойго дагы кырылып. Ар бириңер ойлонгула. Мына 920 адам кол койгондор мен көтөрүп баргам ошол жерге. Кол койгондор айталар, жерибиз кетет деген. Ошондуктан сиздерден дагы сураныч. Кайдыгер карабагыла. Бай менен сурат, кыял. Кампырага өтүп кеттир. Кыял мына болуптур. Сен кабараңдар, индентте көрүп отурасың, не болуп атат? Карагыла да, жер мага керекпи? Жер баарыбызга керек. Ne Adakan Kizombaç'ta gerek mi? Bayılda gerek. Bir de öyle de bir dilek bulalım. Sizlerden suranıç. Adakan Kizombaç, sizden suranıç. Oşa zavaleşikte böyle turan olsa da bir çırı var etip olan dışık. Doldurduk tribunadan. Elim, buna mesele kıralı da bir grup olmadı. Rahmat. Rahmat. Bu suranışta turan sanarda, turan da sanarda bu men aytamam. Her bir mesele hiç kanday cevap артында чечилбек, hiç bir mesele çeçilbeki керек. Жабық артында қарайлы, жабық ешік артында қарайлы деген жерделер күмән. Бирок, сіздер бір нәрсені біліңіздер. Жабық ешік артында өткөрөлүү деп сунушка койгондо, мүмкүн 10 депутат каларбыз, мүмкүн 12 депутат каларбыз. Калган 80-и жабық өтсүн деп добуш берип койсо, айга чейин кыйкырсам дагы чечим кабыл алынды болот. Ошон үчүн ошондой болуп добуш бере турган азаматтарга добуш берерде сиздер ойлонуңуздар деп атам мен сиздерге. Balenин баары ушул жерде отурат. Чырмооктун тамыры ушул жерде. Дал ушул жерден отурат. Мондай дасторкон жайылдыбы? Бүт ошол жерде сары чырмоок каптады дей берем. Шайлоо мезгилинде. Ошондуктан кыял сен туура түшүн. Мүмкүн кыйкырып каларбыз. Ансыз деле биз баргандан бери пирамида күн-түн Жогорку Кеңештин депутаттарынын ишин көрсөтчү эле, тып тыйылды. Кайра айтышып атат, радиодон күн-түн угулчу эле, тыйылды. Эми ошол социалдык тармактар калыптыр. Ошолор аркылуу көрүп атсаңыздар керек. Бир маселе көтөргөн киши менен ал жакта добуш көп экен, көпчүлүк жеңип коет экен. Анан канчалык сабаттуу сунуш киргизбегин көпчүлүк ыркырап турат. Ошон үчүн Россиянын керемет бир биздин Рахман агайга окшогон куудул жазуучусу бар эле, Михаил Жванецкий деген. Ал ушинтип жазып кетти да. Заман кызык дейт. Илгери сабаттуулар сабатсыздарды башкарчу эле дейт. Сабатсыздарга кыйын болгон дейт. Себеп аларды сабаттуулар окуткан дейт. А сабатсыздарга окуш өтө кыйын болгондуктан алар кыйналган дейт. Азыр башка заман келди дейт. Сабатсыздар сабаттууларды башкарып калды дейт. Эми сабаттууларга кыйын болду дейт. Себеп сабаттуулар сүйлөсө, сабатсыздар түшүнбөй атат дейт. Ошол түшүнбөй аткандыгы үчүн дейт, сен керкейбе, сен агай болбо, сен үйрөтпө деп сабаттууларга кыйын болуп калды. Заман тескери болуп калды деп Михаил Жванецкий жазып атат. Ошол сыяктуу мен ачык эшик болсун. Мен болгондо дагы сиздерге дагы бир жолу айтам, ачык айтам. Мына ошол кыргыздын пайдасына чечилди деп аткан азаматтардын кимиси болсо мага кошуп берсин, биздин ушул 4 айыл өкмөткө келсин. Мен чогуу келем. Мен эгер ошол эл туура биз утуптурбуз деп кол чапса, мен ошолордун ар биринин тизмесин мамлекеттик сыйлыкка көрсөткөнгө убада берем. Кандай дейсиздер? Ушундай кылып чечели. Мына ушул башка жолубуз жок биздин туугандар. Анан өзүбүздөн дагы көз каранды. Мен жана Абдулла мырзадан сурадым мен. Канча түтүн бар биздин Тогуз булакта? Канча түтүн бар? Айыл башчы жолонгана канча түтүн бар? Келатып бир нерсе цифра келди да айтты. Так айтылыш керек. 582. Эми эсептегиле. 582 үйдөн болбогондо бирден киши чекке катарда кезекте турат. Бирден киши.
582 чек керек. Тура? Ошол чек алам деп туруп эле чалкаңардан кетпегиле чейин. Чек алам деп. Аллах жараттыбы? Акыры бир башпаанек берет. Чек менен кекиртеңерден илинип атпайсыңар. Ижарага жер алам деп илинип атпайсыңар. Жолон да ошонон коркот. Şu bir болбогон айлык бар. Жолон Русландан коркуп, Руслан Акимден коркуп, Аким аяктан коркуп, силер аялыңардан коркуп. Мен коркпойм деген bir азамат барбы бу жерде? Барбы? Жолон кечеден бери телефон чала берип көп кишинин ысмасын чыгарып жүрдүм да. Ошон үчүн мындай болду азаматтар. Баарыбыз өтөбүз. Муну жерди титиретип турган директорлор да кетти. Ушул жерде титиреткен директорлор кетти. Кана. Кече Сооронбай деп айткандан качып жүргөнсүңөр мына жерде. Анча-мынча туугандар бар эле. Кудай сактасын айтпай эле коеюн. Кана. Мен айттым эле ошондо. Эртең Сокени мен коргошум мүмкүн. Сиз куйругуңузда карматпайсыз деп. Кана ошолор. Мына азыр кече кучакташып, шилекейлешип жүргөн азаматтар Сокени резиденциядан чыгаруу жөнүндө мыйзам киргизип атат. Окудуңарбы? Менден пикир сурап атат. Мен кезинде айтканмын дедим. Азыр эми жыгылып калган азаматты теппейм. Менин мүнөзүм ошондой. Аттын үстүндө турганда урушум мүмкүн. Сөгүшүм мүмкүн. Бирок кулап жерде жаткан кишини тепкилеш бул баатырдык эмес. Мына ушундай. Кезинде айтып калгыла, кезинде тургандар, кезинде бул өмүр өтөт. Отунбаеваны чыгарабыз дептир. Резиденциядан. Мен айтканмын, мыйзамсыз самозванкасың сен деп. Ошондо бул жигиттер каяктабы? Бүгүнкүнүн Курманжан датқасысыз туылган күнүңүз деп кучагына батпаган кызыл розаларды алып барып куттуктап жүргөн азаматтар бүгүн чыкты деп. Муну Алаудын мырза каякта? Не деп коет мусулманчылыкта? Мунафык дейбиз? Астагфируллах, Кудай сактаган болсун. Мунафык Айшата капырдан да жаман дейт Аллах. Не дейсиңер эми? Мен кезинде айтканмын, бүгүн деле ошо позицияда турам. Бирок алардай болуп чапанымды өзгөрткөн жокмун да. Эң жаман ошол. Бирок ошол мыйзам жазып киргизип аткан азаматтардын калеми ошол мыйзамды жазганында күмөнүм бар да. Айтып турат да ошону киргиз дейт да. Ошол сыяктуу сиздер дагы этият болгула. Эмнеден этият болгула? Мына ошол элдин, жердин тагдыры чечилип аткан мезгилде кайдыгер болуп төшөктүн астында катылып жатат. Жетпеген айылдан Советтер Союзунун 2 баатыры чыгып атат. 2 баатыр. Бүтүн Кыргызстан боюнча кыргыз баатырлары канча билесиңерби? Канча? 12 эле баатыр бар. 12-нин 2-өө бир суунун жээгинен чыгып атат, бир арыктан жээгинен. Эми ошол Гитлерди титиреткен баатырлар бүгүн өздөрү титиреп жатат мына жерде. Чек бербей коет деп. Эсептедиңерби? Салыштырдыңыздарбы? Ошол ата бабаларга татыктуу болуп жашасак жашайлы, болбосо Аллахтын өзү сактаган болсун. Кете бергенибиз артык. Рахмат. Рахмат. Анда эмесе, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, биздин элдин жалпы расмий болбосо дагы чакыруусуна келип каралып жаткан маселе боюнча болгон маалыматты айтып бергениңиз үчүн өзүңүздүн алтындай болгон убактыңызды аябай биздин жыйынга келип катышып бергениңиз үчүн сизге
жалпы ошол бүгүнкү жыйынга катышуучулардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Анан акырында ошол Атакан Кимсанбаевичтин сөзүн олай, эгерде чында беле кыргыз элинин пайдасына чечилген чечим болгон болсо, Атакан Кимсанбаевди баш кылып, башкасыны каш кылып, элдин алдына келип келишимди окуп берсин. Ошол биздин талап. Талап ушул болгон болсо коза койбойлубу? Чындап. Рахмат. Анда бизе барыңыздарга чоң рахмат. Аксакал дамла кел бир дуа кылыңыз. Ашмаба. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah elinizden ıntımak olsun, tınç olsun, arkamda belalardan saklasın. Osmanlı'dan düşkün şeyden çıkan arkamda felaketten saklasın Allah Teala. Elimiz daim жақсылықтарда birge olsun, ынтымақшылық olsun, elimiz daim ақ söylep, daim жақсылықтарда birge olsun Allah Teala. Allah Teala işleri var versin, balları esen bulup tınç olsun. Kölelbastıktan, aç gözlükte Allah saklasın. Elimizde Xuday saklap, şunday felaketten, arkamda asmandan düşkün şeyden çıkan arkamda belaları saklasın. Ekmeğesi abatsın, şevşet kandıran, şu Allah Teala kabristanı Kur'an nuruyla nurlandırsın. Allah Teala şu baldarda esen bulup taşmasın. Allah Teala daim çınlıklar elimizde dağılındıp, daim жақсылықта bir görüşte Allah Teala bazı yalan nasip kıldırsın. Hareketten, kırstan, açgözlükten, soğukta Allah saklasın. Жақсылықтарда birge boş olmasın. El başkalarına Xuday insaf verin, tavuk versin. Ellerden konuşulardan daim жақсылықтарын çoğunlarında sözlerini, жақсы sözlerini okup, жақсы sözlerini okuşulardan işleri rivayet versin, ders uçurmasın. Allah kolda bilsin elimizde. Allah'dan başka işine duran bende yok şu Allah'ın kolda bilsin. Ben Allah'a nasip kıldırsın. Ya Allah Rabbena atina fi dünya ahirete Rabbim. Ahirete qinazdan var. Elimizden tımaklık versin, insaf tavuk versin. Amin. Allah. Дағы bir minut. Аксакал, biz dua kılbaysız, bizden biйликтегилерге иман ынсап берсин, bizden el өкүлдөрү, депутаттарыбызга дагы иман ынсап берсин. Элдин кызыкчылыгына, кыргыз элибиздин, кыргыз мамлекетибиздин кызыкчылыгына чечип берсин ушул маселени. Эгерде ушул кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына чечпей, башка жака добуп жибергендер ылай оңбосун деп батар кылыңчы. Aytalar şurada ama emeğinizden şurada kızışıla çeşitlersin Xuday Teala. Muhtaç bulmasın Allah Teala başka memleketlerge. Allah Teala şu deputatlara insaf versin, sonra da insaf versin, tabuk versin Allah Teala. Daimi elinizin şu жақсылықтарında çeçip şu elden ıntımağını şu kolda kuvvetlap versin olan versin. İnsaf versin, tabuk versin, maksatlarını işlersin Allah Teala. Onlar dem Xuday koldasın daimi çındıkta Allah söyleyip olan deputatlardan boş olan nasip kıldırsın. Namazdan tüm Allah'a mahsus. Allahu Akbar. Rahmat barışlara. Hurmatlı mına kızmattaki jigitler 86, 87 jigitler gelingizler. Kızmat bataylı. Mavcıda hizmet kılan ağalar kalmışlar. 86, 87 ağalar.
Hormatly жаштар, жалпыбыз эле мына жерде жыйнаганда жардам берели. 86-87 сырттары жалпы жигиттер. Келиңиздер. Соот чыгып. Assalomu alaykum. Qandaysizmi? Yaxshisiz? Tanıştır. Şeyim büttü. Akırına çeyin. Kalp berүүгө hareket kıldık түз. Жалпыңыздарга рахмат. Бөлүшүп коюңуздар. Эфир дагы улантабыз, жеке өзүбүз. Пикириңиздер, сунуштар болсо Мекендеш ТВ каналына жазыңыздар. Ар дайым чагылдырып бергенге даярбыз. Баарыңыздар тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Бөлүшкүлө достор. Кайдегер болбой каласыздар. Ассаламу алейкум Нурбек, ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Hayırlı жалпы достор. Бүтті жиында. Кеттік. Көрүшкөнчө. Кызматтабыз. Ар дайым.